Үйлөнүү тойдун салты боюнча колуна гүл кармап кыздын үйүнө барган Жыргалбек жоро жолдоштору менен жасалгаланган унаада эмес тандалган тулпарларды минип барышты. 20дан ашык улан заманбап кийимге улуттук арнамен түшүрүп, ак калпак кийип кыргыздын чыныгыз салтын чагылдырса, той көйнөккө жараша тигилген шөкөлө да кыздын сулуулугун толуктап, тойдун өзгөчөлүгүн туюндуруп турду. Кыргызстандын жакшы үй бүлөлөрүнөн болгула. Мен ошону каалайм. Ата-эненин ак батасынан соң турмуш жолуна сапар алып, үйлөнүү үлпөтүн баштаган Жыргалбек менен Гүлпери шаар айланып, достору менен бүгүнкү күндү эсте калаарлык өткөрүү үчүн Оштун көрүнүктүү жайларын кыдырууга жол алышты. Касиеттүү Сулайман тоого чыгып, бакыт тилеп, той шайнисин белгилешти. Кыргыз улуттук атрибуттар менен өткөрүп максатыбыз ушундай бизден кийин дагы үлгү боло турган жаштарга кыргыздын мына кийинки салтын сактап кала турган ошолорго жаштарга үлгү боло турган максатта өткөрүп атабыз. Өчпөз отко гүл коюшуп, 2 жашка каалуу тилектер айтылып жаткан аянтка кокусунан туш болгон расмий өкүлдөр бул жөрөлгөнү колдошуп, тойдун өзгөчөлүгүнө маани берип гана тим болбой, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчиси Каныбек Жороев той ээлерин куттуктады. Досторуңар, туугандарыңар, эли журт менен биргеликте ушул элдин арасында өнүп өсө бергиле. Амин. Амин. Ал эми бул ак той илгертен келаткан салтты заманбап шартка ылайыкташтырып, жандантуу, жөрөлгөбүздү улуу деп түшүнсөк болот. Шекер Сатыбалдиева, Айдын Токтосунов, ЛТР жаңылыктары.